Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fiddin ya erhamer rahimin. Thumma ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу жамаат, бүгүнкү өтүлө турган сабак биз буга чейин орозо жөнүндө аттык элек. Бүгүнкү айтылуучу маселе орозону эмнелер бузат, эмнелер бузбайт. Эгерде орозону бузуп алган болсо шарият тараптан эмнелер жүктөлөт, аларды кантип аткаруу керек болот. Ушулар жөнүндө иншалла айтып беребиз. Бирок сабакты баштаганга чейин алдын ала кээ бир маселелерге токтолуп алалык. Сабакты окуганда дагы түшүнүктүү болуусу үчүн. Орозону эмнелер бузат дегенде үй бүлөлүк кишилер үй бүлөсүнө жакындык кылуу менен, жыныстык катнашта болуу менен, жеп ичүү менен орозо бузулат деп айтылат. Жеп ичүүдөн баштай турган болсок, адамдын кармап жаткан орозосу бузулуусу үчүн адамдын ичине жеген нерсе, же ичкен нерсе адамдын ичине кирген болуусу керек болот. Ич деген өзү эмне? Буга кыскача токтоло турган болсок, ич деген сөздүк, тилдик мааниси кандайдыр бир нерсенин ичине әл-жауф деп айтып коебуз. Арабчасы ошондо әл-жауф, кыргызчасы ички, көңдөй деп айтылат. Орозо бузулуусу үчүн адамдын ичине бир нерсе кирген болуусу керек болот. Ич деген өзү эмне десе, ал деген әл-жауф деп айтылат арабча. Эми әл-жауф дегенде эмнелерди жауф деп айтабыз? Анткени адамдын ички көңдөйү көп, анан кайсыл жерини, кайсыл бөлүгүнө айтабыз дегенде, имам Абу Ханифанын ою боюнча әл-жауф деп 3 нерсени айтабыз деп токтолушат. Бүтүндөй бардык ханафи аалымдар азыркы айта турган 3 нерсени әл-жауф деп айтабыз дейт. Биринчиси әл-халк, ол адамдын кекиртеги. Ол ашказанына жеткенки, ол кекиртеги, ол ооз көңдөйүнүн ары кеткен тарабы әл-жауф деп айтылат. Бул биринчиси. Экинчи әл-маида, адамдын ашказаны, бул әл-жауф деп айтылат. Үчүнчү адамдын ичегилери, бул әл-жауф деп айтылат. Ал әл-амаа. Әл-жауф дегенде ушул үчөөнүн гана айтабыз дейт. Мындан башкалары дагы бар, башка дагы ички көңдөйлөр бар, аларды жауф деп айтпайбыз. Демек, әл-жауф экиге бөлүнөт экен. Азыркы айткан үчөөнү буларды әл-жауф, әл-муътабар деп айтабыз. Булардан башка ич көңдөйлөрүнү буларды әл-жауф, гайр муътабар деп айтабыз. Эми, адамдын кармап жаткан орозосу бузулуусу үчүн азыркы айткан 3 нерсеге жеткен болуусу керек. Ошолордун бирөөсүнө. Же ол ооз көңдөйүнөн ары кетип калат, же ашказанына, же амаа ичегелерге жетет. Же ушуларга алып баруучу жолдорго жетип калат, адамдын жеген тамагы же ичкен суулары. Ошону менен орозо бузулат. Буларга жеткирчү каналдарды, жолдорду адамдын денесинде, адамдын ичине жеткирчү бир канча жолдор бар. Эгерде ал жолдорду, аларды биз арабча әл-манфаз деп алабыз. Эгерде ал жолдор түз эле азыркы биз айтып кеткен 3 ич көңдөйлөрүнө алып бара турган болсо, анда аны әл-манфаз, әл-муътабар деп айтабыз. Эгерде адамдын ичине алып баруучу каналдар, жолдор биз айтып кеткен жанагы 3 ички көңдөйлөргө жеткирбесе, анда аны әл-манфаз, гайр муътабар деп айтабыз. Эми,
Алымдардын баарысы, Ханафи алымдардын баарысы адамдын жанагы айтып кеткен ички көңдөйүнө, үчөөнө иттифак, үчөөнө ынанышкан деп айтпадыкпы? Ошого жеткирип барчу жолдору кайсылар дегенде үчөө деп түшүндүрүшөт. Биринчиси, бардык алымдар ынанышкан ошого. Адамдын оозу, анан адамдын мурду, азыркы биз айткан жолдорго, ич көңдөйүнө жеткирүүчүлөр. Анан адамдын арт жагы, мейли эркек болсун, аял болсун, ушул үчөө Ханафи алымдардын баарысы ынанышкан адамдын ичине жеткирүүчү каналдар деп айтышат. Эми биз айттык, орозо бузулуусу үчүн жанагы биз айткан ички көңдөйгө адамдын жеген тамагы, ичкен суулары жетүүсү керек дедик. Негизи аларга келгенде балким китепте кененирээк айтабыз. Азыркы биз айткан адамдын ички көңдөйүнө барчу нерсе мейли тамак болсун, тамактан башка болсун, адамга пайдалуу болгон болсун денеси үчүн, же пайдасы болбосун, айырмасы жок. Азыркы атап кеткен үчөөнө жеткен эле болсо орозо бузулат, ооз ачылат. Бирок ага жеткирчү каналдарда, жолдордо алымдардын талашы бар. Бирок үч нерседе бардыгы ынанышат. Биринчиси ооз, экинчиси мурун, үчүнчүсү адамдын арт жагы дедик. Анан маселени айтканга чейин Абу Ханифа менен окуучуларынын ортосундагы бир аз талаш бар. Аларды дагы айтып кетелик. Анткени илим жолундагыларга балким бул пайдалуу болот. Жанагы биз айткан ички көңдөйгө алып барчу каналдар, жолдор Абу Ханифанын ою боюнча мейли ал Кудай Таала жаратып берген башынан каналдар болгон болсун, же кийин пайда болгон жолдор, каналдар болгон болсун, айырмасы жок. Бул Абу Ханифанын мазхабы. Окуучуларынын ою боюнча, алардын катарында Абу Юсуф, Ал-Имам Мухаммад рахимахумуллах таала, булардын ою боюнча азыркы айтып кеткен адамдын ички көңдөйүнө, ичине алып барчу жолдор халкый болуусу керек. Ал дегени Кудай Таала башынан жараткан эмне жолдор болуусу керек. Адамды жаратканда кошо жараткан жолдор болуусу керек. Ошол жерден барганда гана адамдын оозу ачылып калат. Эгерде кийин пайда болгон жолдор менен жетип бара турган болсо, анда ооз ачылбайт дейт. Мисалы, Ханафи мазхабындагы китептерди окуй турган болсок, Абу Ханифанын оюн көп алып келет. Эгерде амма деген бар, бул адамдын башындагы жараат. Адамдын башында бир жараат пайда болот дагы, эми ар кандай окуялардан улам пайда болуп калуусу мүмкүн. Кээде ок тиет, мисалы, илгери мисалы жаа тийген болуусу мүмкүн, же бычак тийген болуусу мүмкүн, айырмасы жок. Адамдын башындагы жараат амма. Эгерде Абу Ханифа айтат, ошого дары куйганыңызда дейт, бул жараат адамдын мурундагы, же болбосо ооз мурундагы баягы көңдөйлөр менен туташып калат дагы. Бул жараатка дары куйганда ушул жакка келип кала турган болсо, ооз мурун көңдөйлөрүнө жетип кала турган болсо, ооз ачылат дейт. Экинчи бир жараат бар, адамдын ичиндеги жараат. Ар кандай себептерден улам адамдын ичи тешилип калуусу мүмкүн. Илгери мисалы найза же ок же ошого окшогон бир нерселер кирип кетүүсү мүмкүн. Буну бир аз кичирээк деп түшүндүрүшөт негизи алымдар. Ийненин көзүндөй деген сыяктуу эмне жараат деп түшүндүрүшөт. Кандай болбосун, адамдын ичине дары куйганда жанагы биз айткан ички көңдөйлөргө жетип бара турган болсо, Абу Ханифа эмне дейт? Ооз ачылып калат дейт. Демек, имам Абу Ханифанын ою боюнча адамдын жанагы ички көңдөйлөрүнө алып барчу жолдор көп экен. Бардык адамдар ынанышкан 3 жол: адамдын оозу, мурду, анан арт жагы, анан ага кошумча башындагы жараат, анан ичиндеги жараат болуп, ошентип 5 жол бар экен. Буну көпчүлүк Ханафи алымдар айтышат. Бирок кийинки айтып кеткен 2 жолго окуучулары ынанбайт, макул эмес ага. Анткени алардын усулу боюнча ички көңдөйгө алып барчу жол халкый, башынан Кудай Таала жараткан жол болуусу керек деп түшүндүрүшөт.
Анан дагы бир маселе бар. Алар алымдардын өздөрүнүн иштихадына, анан өздөрүнүн негизи маселе тибби маселе, медицина илимине тийиштүү илим болгондуктан алар медицина илимине канчалык деңгээлде ал илимден кабардар. Ошол илимине жараша айтылынган дагы маселелер бар. Имам Абу Ханифа менен имам Абу Юсуфтун ортосунда дагы талаш маселе бар. Биринчиси кулак. Имам Абу Юсуфтун ою боюнча кулактан кирген нерсе эмне болбосун оозду ачпайт дейт. Мейли суу, мейли дары айырмасы жок. Имам Абу Ханифанын ою боюнча кулактан кирген дары адамдын оозун ачып коет дейт. Анткени кулактын ичи, кулактын өзүнүн көңдөйү бар эмеспи? Ошол адамдын мурду, анан оозу. Бул көңдөйлөр менен туташат дагы кулакка тамчылаткан дары бул жакка чейин жетип келет деп түшүндүрөт. Бул имам Абу Ханифанын ою боюнча. Имам Абу Ханифа макул болбогон бир маселе бар. Ал маселеде имам Абу Юсуф макул. Ал кайсыл? Адамдын алды жагынан кирген суу, дары, эмне болбосун айырмасы жок, ал оозду ачып коет дейт. Аял болсун, эркек болсун. Эгерде аял киши алды жагынан мисалы дары тамчылаткан болсо, же суу кирип кете турган болсо, Абу Юсуф айтат ачылат дейт. Эмнеге дегенде, ошол алды жактан кирген суу, мейли дары, ал жанагы биз айткан ашказанга, анан ичегилерге алып баруучу жол бар дагы, ал жакка жетип барат дейт. Суу кирген болсун, дары кирген болсун, дароо жетип барат, ошон үчүн ооз ачылып калат дейт. Десе Абу Ханифа тараптан жооп берет, жок. Алды жактан кирген суу, дары буну менен ооз ачылбайт дейт. Анткени адамдын ашказаны, анан ичегиси бар. Булардын ортосунан тосуп турган тосмолор бар дейт. Ошон үчүн мейли дары, мейли суу кирген болсун, ал жакка жетпейт дейт. Анткени экөөнүн ортосунда тосмо бар. Эгерде суу кирген болсо, алды жактан, мисалы аял кишинин алды жагынан, ал дароо эле табарсыкка барат, же болбосо жатынга барат дейт. Анан булар тосук болгон болот дагы, ары жакка кете албайт дейт ал. Анткени ал ушундай бир тосмо заара кылганда гана ачылат дагы, анан башка учурда жабык болгондуктан ал жакка жетпей калат дейт. Ошентип имам Абу Ханифа менен окуучулардын ортосунда дагы кээ бир талаштар бар. Манфазия боюнча. Манфазия дегени адамдын ичине алып барчу жолдор боюнча. Ушул жерде бир маселе айткым келип атат. Демек, орозо бузулуусу үчүн ал-жауф адамдын жанагы айтып кеткен ички көңдөйүнө жетүүсү керек болот. Же мубаширатан түз жеткен болуусу керек болот, же кээ бир ошол жакка алып бара тургандай жолдорго куюлган болуусу керек болот. Эгерде булардан башка жолдорго куюла турган болсо, ооз ачылбайт. Аларды аламдар ал-манфаз гайрул му'табар деп айтат дагы, жыйынтыгында ооз ачылбайт дейт. Мисалы, имам Абу Ханифа кулактан кирген дары оозду ачат десе, кийинки аламдар айтат ачпайт дейт. Анткени кулактын көңдөйү бар эмеспи? Ошол ооз мурун көңдөйлөр менен туташпайт дейт. Бул маселеде Мухаммад Рафия ал-Усмани хафизахуллах таала бул киши айтат, мен бул маселени терең карап чыктым дейт. Көптөгөн врачтар менен дагы кеңештим. Чындап эле ошол кулак, ооз мурун көңдөйлөр менен туташабы же туташпайбы? Эгерде кулакка суу кирген болсо, же дары тамчылаткан болсо, ооз мурун көңдөйлөрүнө чейин жетип барабы, жетип барбайбы деп сураган кезимде алар айтты дейт. Жок, ооз мурун көңдөйлөр менен туташпайт. Анткени кулактын ичинде тосмо бар. Ал тосмодон мейли дары куюңуз, мейли суу кирген болсун, ары өтө албайт дейт. Илла ошол тосмо кээ бир адамдардын кулагы ооруп, ошол тосмо ачылып калса гана ары кетип калуусу мүмкүн, бирок кулагы соо кишилердин
Құлағына су кирип кеткен болсын, же дары тамчылаткан болсын, ары кетпейт, ошон үчүн ачылбайт деп бүгүнкү күндө аалымдар айтат, бизге чейинки аалымдар дагы ушинтип түшүндүрүшкөн. Анан кулакты негизи 3 бөлүккө бөлүп түшүндүрүшөт аалымдар. Сырткы жагы, анан ортоңку жагы, анан ички жагы болуп. Кандай болбосун, кулагы соо эле боло турган болсо, могул жерде табля деп коет, тосмо. Могул сырткы жагынан кирери менен ортоңку тосмодон ары өтө албайт, ошон үчүн ооз ачылбайт дейт. Буга дагы бир мисал, адамдын ичине алып барбай турган, жанагы көңдөйлөргө жеткирбей турган каналдар бар, алардын катарында мисалы көз. Көз дагы адамдын ичине алып бара тургандай жол деп билебиз. Мисалы адамдын ичине кирет, мисалы бир нерсе куйган болсо, мейли сиңип болсо дагы, түз болбосо дагы акырындап сиңип олтуруп кирет. Бирок кирген нерсе жанагы биз айткан 3 ички көңдөйгө жетпегендиктен ооз ачылбайт деп айтабыз. Буга негизи көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалынан дагы көптөгөн далилдер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орозо кезинде сурма коюп жүргөн учурлар дагы болгон. Адам сурма койгондо, сурма деген баягы бир майда кумга окшогон бир күкүм болот. Ошону алып туруп көзгө койгондо бир аз көздүн зрениясы эмне күчөйт. Бул пайдалуу. Көзгө койгондон кийин бунун даамы кадимкидей билинет адамга. Ачуу болуп кетет. Бирок орозо бузулбайт деп айтабыз, анткени адамдын ички көңдөйүнө жеткирчү канал эмес. Буларды айтуудан максат эмне? Эгерде буларга карай турган болсок, укол менен ооз ачылбайт. Анткени укол мубашаратан дагы, түз дагы азыркы биз айткан ички көңдөйгө жетпейт. Анан же ушуларга жеткирчү каналдарга дагы куюлбайт. Таптакыр башка жакка келгендиктен, башка жакка адамдын терисинин ичине гана киргендиктен, ол ички көңдөйгө жетпегендиктен ачылбайт. Буну ханафи аалымдардын баарысы ушинтип жооп беришкен. Анан бул маселеде негизи талаш дагы жок. Көптөрү бул маселени талаш деп билишет. Акыйкатта бул талаш эмес. Ким ханафи мазхабындагы китептерди жакшылап окуса, ибараларды дыккат карай турган болсо, бардыгы азыркы биз айткан маселеге ынанышат. Анткени эч бир аалым укол менен ачылат деп айтпаган. Туура, укол деген мурда болбогон. Абу Ханифанын жандан кийинки аалымдардын доорунда болбогон. Бирок алардын усул каваидтерине сала турган болсок, таптакыр туура келбейт. Биздин ханафилердин фикhi ибараларына салсак дагы туура келбейт. Каваидтерине, усулдарга салсак дагы таптакыр туура келбейт. Бир гана имам Аш-Шафиидин гана айткан оюна дал келүүсү мүмкүн. Анткени имам Аш-Шафии рахимахуллах таала бул аалымдын ою боюнча Ал-Жауф дегенде ханафилерге караганда, маликилерге караганда бир аз кененирээк караган. Ханафилер менен ал-маликилердин, Аллах таала рахматын алган болсун, ою боюнча Ал-Жауф дегенде экөөнүн ою окшош эле. Имам Абу Ханифа 3 нерсеге токтолгон болсо, имам Малик деле ушул 3 нерсеге токтолгон. Кээ бир гана нерселерди Жауфка кошулса мүмкүн, бирок экөөнүн ою окшош. Бирок ал-имам Аш-Шафиидин ою боюнча бир аз кененирээк караган, анда да 2 риваят бар. Бир риваятында бир аз кененирээк караган, адамдын ички жагы бүтүндөй баарысы жауф болот дагы, кирген нерседен ооз ачылып калат деген сыяктуу нерселер бар. Ошого ыктап туруп фатва берген аалымдардын оюна карап бүгүнкү күндө укол менен, ийне менен ооз ачылып калат деп айткандары бар. Эгерде буга карай турган болсок, бул биздин ойго таптакыр туура келбейт, биздин мазхабка. Алардын мазхабына дал келүүсү мүмкүн. Бирок ал-имам ат-Тахмаз деген бар. Бул кишинин ал-фикху ал-ханафи фи саубихил жадид деген китебинде кээ бир маселелерди айтат. Ага биз ынана албайбыз, анткени ал биздин мазхабка дал келбейт. Мен булардын бардыгын каяктан айтып атам? Булардын баарысын окуган китептеримден, түшүнгөн ибараларымдан, уккан устаздарыма карап айтып атам. Ана бизге чейинки дагы көптөгөн аалымдар азыркы биз айтып кеткен маселелерди айткан.
айтып кетишкен. Керек болса 100 жыл мурда айтып кеткен алымдар да болгон. Алардын катарында Мухаммад Бахит Аль-Мути'i. Анан бүгүнкү күндө заманави алымдардан, тирүү алымдардан атын атап кете турган болсок, Мухаммад Рафи Аль-Усмани. Анан алардын катарында устазыбыз доктор Салах Абул-Хадж дагы азыркы биз айткан маселелерди айтат. Кудай таала устаздарыбыздын баарын өмүрүн узак кылган болсун. Анда китепке кайттык.